Учкун басмасынан чыгарылган китептер Таластагы орус тилдүү мектептерге келди. Химия жана физика сабагы боюнча китептер 7-8 класстын окуучуларына берилди. Буга чейин мугалимдер эптештирип, ата-энелердин көмөгү алында билим берип келишкен. Эми ал көйгөй аз да болсо чечиле баштады. Жаңы китептер келди, ичин баарын карап чыктык. Бардыгы биздин календардык план боюнча туура келет экен. Ушундай китептерди чыгарып бизге берип жатканына мамлекетке чоң ыраазычылык. Ушундай китептерди окуучуларга, мугалимдердин ишин жеңилдетип, ушу китептердин бардыгын чыгарып бизге берип жатканына чоң ыраазычылык. Бул мектеп Талас шаарындагы эң алдыңкы орус тилдүү мектеп гимназиялардын бири. Имараты тар болсо дагы өзүнө 3 эсе көп окуучуну батырып окутуп келет. Эмгек жамааты жок дегенде китеп көйгөйү чечилип баштаганына кубанышууда. Биздин мектепте китеп аябай эле жетишсиз. Мектепте 1248 бала окуйт. 8 класстарды алсак, биздин мектепте 126 окуучу болсо, ошондой эле 100% камсыздандырылды окуучулар. Ал эми физика китебин болсо 50%га камсыз болду биздин окуучулар. Жалпы жолунан Талас районуна жана шаарга деп 700дөн ашык китеп берилген. Алар талап боюнча орус тилде окуткан билим уяларына бөлүндү. Себеби 2 сабак боюнча китеп көп жылдан бери жетишпей жаткан. Орус тилдүү мектептерибиздеги биздин окуучуларыбыздын баягы китептеринин таңсыздыгын жойду да айтсак болот. Бирок албетте толук эмес. Химия сабагынан боюнча бир 410, физикадан 310 китеп келип түштү. Мугалимдер үчүн баягы 8 методикалык колдонма келип түштү. Талас шаарындагы 3 орус тилдүү мектепке, Талас районундагы Кушчубаев атындагы аралаш орус тилдүү мектепке таркатып бердик. Белгилей кетсек, Талас областына орус тилдеги жалпы 1735 китеп келген. Анын баары мектептерге бөлүштүрүлүүдө. Эми жакынкы арада жетишпеген кыргыз тилиндеги китептердин басылып келиши күтүлүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.